a квадрат кошулган b квадрат барабар s квадрат. Бул жөн гана формула эмес, бул теорема. Ал көптөгөн тармактарда колдонулат. Ар кандай татаал курулуштарда, инженердик эсептөөлөрдө жана ар түрдүү өлчөөлөрдө бул формула бизге чоң жардам берип келет. Ошондуктан бул теорема эң белгилүү жана кадырлуу математикалык ачылыштардын бири болуп саналат. Бул формула боюнча айта кетсек, бул теорема биздин заманга чейинки 6-кылымда жашаган улуу грек ойчулу жана математиги Пифагордун урматына анын аты менен аталган. Бирок Пифагордун теоремасы болжолдуу түрдө 1000 жыл кийин атак-даңкка ээ болгон. Байыркы Вавилондо анын теоремасына ылайык өзү ар кандай 15 сандын топтомун камтыган чоподон жасалган тактайча табылган. Окумуштуулардын божомолдоосу менен бул теорема байыркы Египетте да пайда болушу мүмкүн. Алар көбүнчө 3, 4 жана 5 сандарын колдонушкан. Пирамидаларды курууда курулуш башчыларынын буйругу боюнча курулушка 12ге бөлүнгөн арканды колдонулушкан. Анан аркандын бул бөлүктөрү аркылуу 3 бурчтук куруп алууга болот. Бул 3 бурчтук 90 градус болуп, тик бурч болуп аталган. Жана ошондой эле биз бул теореманы далилдеп көрөлү. Ага бир тегерек мейкиндикти алабыз жана 3 аркандай көлөмдөгү 4 бурчтукту жайгаштырабыз. Байкадыңарбы, ортодогу 3 бурчтук бул биздин теореманын 3 бурчтугу. Эң чоң 4 бурчтукка сууну куюп, аны тескерисинен алмаштырабыз. Алмаштырганда эң кичинелерине бирдей көлөмдөгү суу куюлуп түшөт. Мына ушинтип оңой далилдеп койсо болот. a квадрат кошулган b квадрат барабар s квадрат. Бул сабакта биз геометриядагы эң чоң ачылышта түшүнүп алдык деген ойдомун.